Бишкек Нарын Торгат жолунун боюндагы Караөңкүр айылынын тургуну Салтанат Замурбек кызы жана кошуналары дээрлик жарым кылым электр жарыксыз күн кечирип келишет. Ушундан улам күндөлүк турмуш тиричиликтеринде көбүн эсе отко көз каранды эле. Чайды саморго кайнатмай, тамак ашты очокко бышырмай, кир коктуну колго жуумай. Кыскасы түйшүктүн оору аял затына түшүп, алар күнү түнү тыным эмне экенин билишчү эмес. Бул жака келгениме 2015-жылы келин болуп келгем. Ошондон бери свет жок. Ушундай жашачубуз, от жакып, жалаң от менен жашачубуз. Уже эми электр жарыгы жок болгондуктан солнечный менен жашачубуз. Солнечный мындай эле жарык берет. Ал эми үйдү гана жарыктандырууга жетет, анан калганын бүт мындай колго жазачубуз да, ручной жумуштар болчу. Караөңкүрдүн бактысына 1 жыл ичинде Энерготрейд жоопкерчилиги чектелген коммуналисттери 5 чакырым аралыкка электр чуалаларын тартып, атайын трансформатор орнотту. Тоо баштан ил шамын алып келүүгө 117 түрөөч коюлган. Жергиликтүүлөрдүн чечекелерин чеч кылган бул кубанычты Теңир Тоо жергесине иш сапарынын жолунда энергетика министри Таалайбек Ибраев да тең бөлүштү. Ал эми деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктиги Аксай өрөөнүндөгү музтеп участкасындагы мына бул Коргон таш көмөкчү чордону бүгүндөн баштап эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жолунун курулушун электр кубаттуулугу менен камсыздай баштамакчы. Кубаттуулугу 10 мегаватт ампер анын ишин баштоого старт берген министрдин белгилөөсүндө алгач курулуштардын керектүүлүгүн канааттандыра турган бул көмөкчү чордон убага келгенде электровоздорду электр кубаттуулугу менен камсыздайт. Биримдик менен достуктун символу болгон бул ири курулуштун Аксай өрөөнүнөн Өзбекстанга чейинки аралыгында дагы 4-төсү өз кызматын көрсөтмөкчү. Демек, энергияны көбүрөөк өндүрүү зарылчылыгы бар. Камбарата биргеси мына башталып уже куруп баштады, азыр даярдыгын көрүп атабыз. Ошондой эле Казарман кесин куруп атабыз. Күн станциялары мына эртең Кудай буйрса жылдын аягында көрө баштайсыңар, күн станциялары электр энергия бере баштайт, чамал станциялары бере баштайт. Быйыл эле жылы 18 чакан кести ишке киргизебиз, 68 мегаваттын тегерегинде. Бирок экономика чоң кадам шилтегенге байланыштуу биз ошону кубалап жетишибиз керек. Азыр өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Мына бир жерде бир чакан кес кирсе, мына ал чакан кести, мына ошол 12 үй бүлөгө электр энергия камсыз кылып берип коюп атабыз. Нарын областында да азыр бүгүнкү күндө көп чакан кестер курулуп атат. Кыргызстандын территориясындагы кубаттуулугу 10, 16 жана 20 мегаватт ампер көмөкчү чордондору кытайлык өнөктөштөрүбүз тарабынан курулгандыгын айта кетүү абзел. Биз көмөкчү чордондорун курууну тездетилген темпте жүргүздүк. Антпесе коңшулаш үч өлкө үчүн өтө маанилүү темир жолдун курулушу кечеңдемек. Эми баары жакшы. Биз коюлган милдетти так аткардык. Ошондой эле Кыргызстандын аймагында түркүктөрдү да орнотуп бүттүк. Алдыда электр чуалаларын тартуу жумуштары калды. Менимче алда өз мөөнөтүндө аяктамакчы. Ошондой эле бүгүн Актылар районундагы Кош Төбө көмөкчү чордону да өзүнүн кубаттуулугун тарата баштады. Эртең Тогуз-Тороо өрөөнүндөгү чет булак объектиси ишке киришет. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын, Ат башы райондору.